Таңманай программасы өз көрсөтүүлөрүн улантат. Жаңы жылдык корпоративдер, майрамдык корпоративдер биз жогоруда алып баруучу менен сөз кылсак, азыр ошол майрамдык кечелерге сизди суп-сулуу кылып таптатына кагып жиберип койгон чач тарач, стилист Айзирек Талайбек кызы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутмандыгыңыз менен маанайыңыз кандай? Аябай жакшы. Кош келиптирсиз. Азыр жаңы жыл, майрам, айымдардын баары суп-сулуу болуп кечелерге баргысы келет. Аябай иштеп жатсаңыздар керек. Аябай жумуш көп, иштеп аткан мезгилибиз. Эми ушунча болду, эми чачты жасап көргөзүп берсеңиз, кандай кылып жасайсыз? Чачты Азыркы күндө кандай корпоративдерге кечки моделист мага бир аз жардам берсин. кандай мода болуп атат? Мода негизи эле бардык прическалар эле чынында эч качан модадан калган эмес. Азыр бир аз батыраак болгон, ушундай болгон узун чачтарыбыз азыр негизи эле узун чачтар мода. И момундай валиктин, орусча айтылганда валиктин жардамы менен мен сиздерге азыр бат жасалган прическа көргөзүп берейин. Жакшы болот. Узун чачтар демек мода, бир кезде аябай кыска болгон каре деп коебуз, чачтар. Аябай баягы айымдардын баары ушундай чач жасалган кылбады беле. Демек азыр кыздардын баары чачтарын өстүрүп жаткан турбайбы? Ооба, азыр эмнегедир ушул 2017-жыл аябай эле ушул чачтар, узун чачтар мода болуп кетти. Более ушундай натуральность деп коет го. Ошондой чачтар, узун чачтар, табигый сулуулуктар чынында азыркы деңгээлде модада. Айзирек, өзүңүз кантип чач тарачтын кесибин тандап калдыңыз? Чач тараачтын кесибин 7 жыл болуптур. 7 жылдан бери ушул тармакта иштеп келем. Өзүм кичинекейимен деле кыялданчу эмесмин, чач тарач болом деп, бирок апам отуруп туруп эле либо менеджер бол, либо парикмахер бол дегенде, ушу менеджер менин оюмча мага эч кандай кызыкчылык келтирген жок. Ошентип эле ушул кесипти аркалап калдым. Ошо. Бул нерсени башка коюп койгондо тартышып ортпайбы? Жок, Бул көлөм, бул көлөм. Бул эч кандай тартыштык бербейт. Удобно эле. Кечелерге кече көйнөгү менен жасалчу чач жасалга демек, бул. Тажрыйба мол турбайбы сизде? Каалаган айымдын өзү каалаган чач жасалгасын жасап бересиз, Ооба. Бүгүнкү күндө ошол сулуулук индустриясында чач тарачтардын, негизи эле визажисттердин, стилисттердин жардамы абдан керек да көпчүлүк айымдарга, көпчүлүк кыздарга. Анан салонго барасың, сулуулук салонуна, дал ушундай Айзиректей болгон мыкты адистердин колунан таптакыр башкача болуп чыккан айымдар бар да. Салонго кирерден мурун башкача чыккандан кийин 99 градуска өзгөрүп, Бирок жогоруда Айзирек айтып өтпөдүңүзбү? Табигый сулуулук азыр модада депчи. Ошол нерсеге көпчүлүгү басым жасап башташты демек, Бирок табигый сулуулук деле десек деле, бирок азыркы мезгилде жанагы ар кандай түстөр дагы модага кирип баштады. Чачтын түстөр. Бул чач жасалгаларды каяктан аласыздар эми? Идеялар каяктан келет? Бул Кыргызда башкача кылып башына жаулук салып эле чачын өрүп эле жүрүшкөн. Ал болбосо башына башка дагы нерселерди коюп туруп жасап атасыздар, өзгөчө кылыпчы. Буларды каяктан үйрөнөсүздөр өзүңүздөр? Бул деген эми фантазия. Биринчиден фантазия керек болот. Экинчиден шык, андан кийин повышение алып турабыз. Бул деле өзүнчө эле келе бербейт. Окуп, билим алып, баягы сулуулук дүйнөсүндө иштеген соң ар дайым ушундай окуп туруш керек экен. Бул баягы врачтар эле эмес, биз деле окуп турушубуз керек экен. Модалар аябай бат-баттан өзгөрөт. Артта калбаш керек. Да, артта калбаш керек. Кандай чач жасалган модада болсо аны жасай билиш керек, Да. Өзүңүз бул тармакта канча жыл болду иштегениңизге? 7 жыл болуп калды. 7 жылдан бери. Негизи мен Россияда баштагам бул жумушумду. Бишкекке келгениме 1 жыл болуп калды. Азыр чач жасалгылоо дейли ушул тармакта Россия менен Кыргызстандыкын салыштырып кароого болобу мындай? Болот.
Бирок мен айтпайт элем, что ал жакта башкача, бул жакта башкача деп, азыр сулуулук дүйнөсү бардык жерде эле бирдей деп ойлойм. Биздин Кыргызстан деле уже как-то бирдей эле болуп калды да. Артта калбай эле алдыдай. Анткени айымдардын баары бирдей да. Айымдардын билбейм, психологиясы баары бирдей. Ошондуктан сулуу болуусу келгендер көп. Деги эле адам баласы бардыгы эле сулуу болуусу келет. Анан сулуу болуш үчүн Жаш жасалгаларча баягы жашка карата дагы бөлүнөбү? Кичинекей кыздарга, улуумун дагы айымдарга деп. Негизи бөлүнөт деп коет, бирок азыркы мезгилде эч кандай айырмасы жок болуп калды. Жаш кыздарга деле жашаса болот. Мына ушундай абдан тыккан, Да. тоскоолдук жаратпайт. Да, бул эсли байкаган болсоңуздар, бул чач жасалгону илгери жасалчу. Илгери мугалимдер. Да, мугалимдер ушундай бир прям билбейм, илгерки бир прическа, бирок азыркы мезгилде аябай ушул бул кайрадан кайтып келдиби бул? Кайра кайтып келип жатат. Көрсөтүп койсоңуз. Мына ушундай абдан тыккан, Жарашыктуу. Абдан жарашыктуу кечелерге узун кече көйнөгү менен сапсоң эле жарашып калчу да, Ооба. Жакшы. Дагы кандай түрлөрү болсо керек? Эми баягы чек жок да чач жасалгалоодо. Чек жок. Канчалык деңгээлде сенин фантазияң күчтүү болсо, ошончолук деңгээлде жасай берсең болот. Азыркы мезгилде билбейм, 2018-жылы эмнелер мода болот, бирок 2017-жылы аябай биз үчүн жеңил жыл болду деп ойлойм. Себеби дегенде бир мындай определенный бир момунда жасалыш керек деген чек жок. Деги эле бардык нерсени жасай берсең, ошонун баары эле мода болуп. Жарашса эле болду. Кайсыл жерге барып окуп турабыз дебедиңизби сиз дагы? Кайда барып окуйсуздар? Мен көбүнчө Москва шаарына көп барам. Москва шаарынан повышение алып турам. Башка Питерге баргам. Биздин Челябинсктен Екатеринбург, Магнитогорск, ушулардын баарына эле барып алып турам. Жумушуңуз өзүңүзгө эмнеси менен жагат? Жумушум мага аябай, биринчиден бул жумушту кылып атканда өзүмдү аябай эркин сезем. Мага аябай жагат. Экинчиден жанагы айтып атко, и прибыль приносит дегендей. Аябай эле көп кыйынчылыктар болду башында, бирок бул деңгээлге деле оңойлук менен келип калган жокпуз. Бирок тырышчаак болуш керек экен. Ушинтип жүрүп, бул жумушумду чынында аябай жакшы көрөм. Сиз өзүңүз ушундай өзүңүздүн алдыңызда шакирттериңиз барбы, окуткан, үйрөткөн? Албетте. Бишкекке келгенден бери уже где-то 10 кыздай менден окуп чыгып иштеп атышат. Азыркы мезгилде 2 шакиртим бар. Жакшы, Айзерек, сиз көптөгөн айымдар менен иштейсиз да. Көптөгөн кыздардын жашын кырттыңыз, жасадыңыз, анан сиздин жумушуңузда деле кызыктуу окуялар менен көп коштолсо керек ишиңиз. Жумушунда почти что күндө эле кызыктуу окуялар көп болот. Эң кызыктуусунан бирөөнү айтып бериңизчи. Эми эң кызыктуусунан мага эң кызыктуусу бул жерде баягы Россия тармагында иштеп жүргөндүктөн пунктуальность. Ушу бишиге келгенден бери ушул нерсе мен үчүн аябай кызык. Кечигип келишет биздин кыргыздар, кыргызчылык. Бизде баягы расписаниядындай жазылгандыктан, баягы запись менен көбүнчө иштегендиктен жетишпей калган күндөрүбүз болот. Ошентип тамак жебей иштейбиз. Азыр айрыкча болсо керек, Азыр вообще эле майрам. Айрыкча. Жакшы. Качан эс аласыздар аны? Эми январь ичи эс алабыз деген үмүттөбүз, бирок былтыры эс алган эмеспиз. Кайра эле экисинен баштап эле уже иштеп баштаганбыз. Эми быйыл билбейм. Кандай болот? Кандай болот? Бирок албетте эс алууга убакыт бөлүңүздөр. Ыраазычылык билдиребиз. Бул нерсеге дагы өзгөчө бир колдун ийкемдүүлүгү, талант керек. Ыраазычылык билдиребиз. Эң башкысы бул фантазия керек экен, бул нерсени жасауга. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз айтып өтсөк, стилист, чач тарач Айзерек Талайбек кызы жана татынакай модель кыз бизде конокто болду. Сонун бир чач жасалганын көрсөтүп беришти. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Жаңы жылыңыздар менен келе жаткан баарыңыздарга ийгиликтүү күн болушун каалайм.
Чоң рахмат. Бар болуңуз. Ишиңизге ийгилик. Урматтуу теле көрүүчүлөр, 2 саат бою биз менен бирге болгон ар бир көрүүчүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө бүгүнкү күн жемиштүү, ийгиликтүү күндөрдөн болсун. Ооба. 2 саат бою биз сиздер менен Акмарал Айыпова жана мен Азирет Осмонов болдук. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.